Саламатсыңарбы балдар? Өндүштүк окуу сабагы. Бүгүнкү сабакты мен Ташмамбет Токтоналиев атындагы номер 45 кесиптик лицейинин ашпозчу кондитер тайпасынын устаты Бекиева Анара Бейшеналиевна алып барам. Бүгүнкү сабактын темасы пирог даярдоо. Бүгүнкү сабакта кыям менен даярдалган пирогдун даярдоо технологиясын жана көркөмдөө ыкмаларын, санитардык гигиеналык шарттарды сактоону, рецептура жыйнагын үйрөнөсүңөр. Өрт жана электр коопсуздук эрежелери жана жумуш ордунда рационалдуу иш жүргүзүү тартиби менен таанышасыңар. Пирог — бул салмагы 400 граммдан жогору толтурма салынган азыктар. Пирогдун камыры ар кандай камырлар болушу мүмкүн. Мисалы, ачыган камыр же коңур кургак камыр. Пирогду ар кандай кылып калыптаса болот. Тоголок, төрт бурчтуу, сүйрө, фигуралуу. Пирог даярдалышы боюнча 3кө бөлүнөт. Ачык пирогдор, жабык пирогдор, жарым ачык пирогдор. Ачык пирогдорду даярдоо үчүн даяр ачыган камыр 1 см калыңдыкта жайылат. Бышыруу үчүн майланган табага тегиздеп жайып, ортосуна толтурма салынат. Толтурма агып кетпеш үчүн камырдын четин бир аз бийигирээк кылып, жумуртка сүйкөлөт. Жарым ачык пирогду даярдоо үчүн ачык пирогду даярдоо технологиясы колдонулат. Бирок камырдын 4/3 бөлүгүн алып, 3-5 мм калыңдыкта жайып, ар кандай кооздуктар кесилет. Толтурманын үстүн кооздоп, жаап, четтерин кайрып бекитилет. Жабык пирогду даярдоо үчүн камыр тең экиге бөлүнөт. Жайып, ортосуна толтурма салып, экинчи бөлүктөгү камырды жайып, үстүнө жаап, четтерин бекитет. Камырдын калдыктары менен кооздоп, тыныктырып, үстүнө жумуртка сүйкөйт. Пирогдорду 220-230 Цельсий температурада 20-30 мүнөт бышырат. Пирогдор жогорку калориялуу азыктар болуп эсептелет. Пирогдордун курамында углеводдор, майлар, белоктор, минералдык заттар, витаминдер бар. Балдар, жумушчу орунга барып, бүгүнкү сабакты баштаганга даярдык көргүлө. Сабакты баштаардан мурун эмгек коопсуздук эрежелери менен таанышып алсак, көңүлүңөрдү бургула. Кана эмесе балдар, ашпозчу кийимин таза тыкан кийгиле. Чачыңарды баш кийимдин астына жашыргыла. Колуңарды таза самындап жуугула. Жабдуулардын, электр өткөргүчтөрдүн оң абалда экенин текшерип алгыла. Жумуш ордун иреттеп, азыктарды жана керектелүүчү аспаптарды ыңгайлуу жайгаштыргыла. Бычак жана кулч мүйүздүү аспаптар менен иштөөдө абайлагыла. Сынык, жаракасы бар идиштерди пайдаланбагыла. Электр жабдууларын жана өткөргүчтөрдүн бузук абалда болсо, бул кемчиликтер оңдолмоюнча ишке киришпегиле. Балдар, силер даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз.
Кыям кошулган жарым ачык пирог даярдайбыз. Керектелүүчү азыктар: 350-400 грамм un, 1 чай кашык сода, 2 аш кашык крахмал, жумуртка 2 дана, 160-180 грамм кумшекер, 180 грамм маргарин, кыям 150-200 грамм, татымына жараша ванилин кошобуз. Бүгүнкү сабакта колдонуучу жабдуулар: электр меши, тараза, миксер, un элечү элек, чалгыч, кооздоочу кескич, үбөлүк, табактар, өлчөөчү идиш. Пирог даярдоо үчүн алгач маргаринди бөлүктөргө бөлүп алабыз. Электр мешин иштетип, маргаринди коюп, жарым-жартылай эритип алабыз. Маргаринибиз жарым-жартылай эриди. Өтө катуу кайнатканга болбойт. Электр мешин өчүрүп, маргаринди алып чыгып, табага коюп, калганын кашык менен аралаштырып, эригенче эзебиз. Майды эритип алдык. Эми бизге кумшекерди 160-180 грамм кошобуз. Кумшекерди кошуп, аралаштырып, эригенче аралаштырабыз. Эми жумуртканы аралашманын үстүнө чагып, ванилин кошуп, сахар эригенче чалабыз. Аралаштырып алдык. Эми 1 чоң кашык уксус менен bir çay kaşık sodаны күйгүзүп алабыз. Лимон менен күйгүзүп алсак дагы болот. Эгерде бул азыктар үйүңөрдө жок болсо, 40-30 грамм кайнак суу менен аралаштырып алсаңар болот. Аралашманы пирогдун аралашмасына салып чалабыз. Аралашманын үстүнө 350-400 грамм un, жарымын салып, чалгыч менен аралаштырабыз. Аралашманы чалып алдык. Эми ундун калганын
салып миксер менен аралаштырабыз. Мына жумшак камыр даярдап алдык. Камырыбызды тоголоктоп муздаткычка салып жарым саат тыныктырып алабыз. Камырыбыз даяр болгончо электр мешин иштетип 190 Цельсий градуска коюп ысытып алабыз. Мынакей тыныккан камырыбызды муздаткычтан алып, кооздоо үчүн 4/1 бөлүгүн калтырабыз. Калган камырды табага ылайыктап жаябыз. Мынакей ысыган табаны майлап камырыбызды түбөлүктүн жардамы менен алып, вилка менен аргас жерин сайгылап алабыз. Жүз 200 грамм кыямга iki аш кашык крахмал кошуп электр мешине коюп желе массасын даярдап алабыз. Мына желе массасы даяр болду. Салынган камырдын үстүнө желе массасына даярдалган кыямды текшелеп сүйкөп чыгабыз. Мына камырдын бетине кыямды текшелеп жайып алдык. Эми камырдын 4/1 бөлүгү калган бөлүгүн жайып, кооздоо үчүн жайып алабыз. Мына камырыбызды жайып алдык. Эми жипчей кылып кооздоп кесип алабыз.
камыр менен пирогдун үстүн кооздоп баштайбыз. Мынакей кооздоп алган пирогубуздун үстүнө жумуртка шыбап чыгабыз. Жумуртка шыбап алдык. Эми пирогубузду электр мешине 35-40 мүнөт пиширип алабыз. Мына балдар, кыям кошулган пирогубуз даяр болду. Балдар, силерге тапшырма. Мен жогорудагы көрсөтүп берген кыям кошулган пирогун өз алдыңарча даярдагыла. Жумушчу ордуңарга барып, ыңгайлуу жайгашкыла. Керектелүүчү азыктарды алып, жумуш аткарууга киришкиле. Дагы бир жолу кайталайын. Эмгек коопсуздугун сактоону унутпагыла. Анда эмесе, технологиялык картанын жардамы менен тапшырмаңарды аткарып баштагыла. Биринчи кадам: алгач маргаринди бөлүктөргө бөлүп, эритип алгыла. Өтө катуу кайнатканга болбойт. Майдын жарымы эригенден кийин электр мешинен алып, калганын аралаштырып, эригенче аралаштыргыла. Экинчи кадам: андан кийин кумшекерди чалгыч менен чалып, аралаштырып алгыла. Үчүнчү кадам: жумуртка менен ванилинди кошуп, кумшекер эригенче аралаштыргыла. Төртүнчү кадам: соданы уксуска же лимонго күйгүзүп алгыла. Эгерде үйдө бул азыктар жок болсо, 30-40 грамм кайнак сууга аралаштырып алсаңар болот. Бул даярдалган аралашманы даярдалып жаткан пирогдун аралашмасына кошуп аралаштыргыла. Бешинчи кадам: аралашманын үстүнө унду аз-аздан себелеп, чалгыч менен бирдей массага келгенче аралаштыргыла.
6 кадам. Ундун калганын салып, миксер менен чалып аралаштырып, жумшак камыр даярдагыла. Даяр камырды толук формага келтирип, жылтырак баштыкка салып, муздаткычка жарым саат коюп тыныктыргыла. Жетинчи кадам. Камыр тыныкканга чейин электр мешин иштетип, 190 Цельсий градуска коюп, ысытып табаны майлап алгыла. Сегизинчи кадам. Тыныккан камырдын 1/4 бөлүгүн калтырып, калганын табанын формасына келтирип жайгыла. Камырды үбөлүккө ороп, бир нече жерин вилка менен сайып, табага салгыла. Тогузунчу кадам. Кыямга крахмалды кошуп, бир аз ысытып, желе массасын даярдап алгыла. Онунчу кадам. Камырдын үстүндө бирдей кылып, даярдалган желени жайып жайгаштыргыла. 11 кадам. Камырдын калган бөлүгүнөн пирогду кооздоо үчүн ичке жипчелерди даярдап, сетка түрүндө жайгаштыргыла. Он экинчи кадам. Үстүнө жумуртка сүйкөп, электр мешинде 35-40 мүнөт бышыргыла. Он үчүнчү кадам. Балдар, пирогуңар даамдуу болду деп ишенемин. Электр мешин өчүрүп, пирог бир аз муздагандан кийин пирогдун сапатын баалагыла жана кемчиликтерин карап көргүлө. Он төртүнчү кадам. Жумушчу ордундарды тазалап, жууп жыйнагыла. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырма, үйдөн өз алдыңарча пирогдун башка түрүн даярдап көргүлө. Бүгүнкү сабакта кетирген кемчиликтерди жоюуга аракет кылгыла. Эмгек коопсуздугун жана тазалыкты сактоону эсиңерден чыгарбагыла. Саламатта калгыла.